Биздин депрессия, стресске түшүп кыйналып атканыбыздын себеби ааламдын кожоюну Аллах Тааладан алыс болуп аткан окуялардын сырын түшүнбөгөндүгүбүздө. Ошондойбу? Ошондой. Мисалы дагы бутовой мисал берип отурган болсок, бир мекеменин директорунун жүргүзгөн саясатына туура түшүнүп, туура кабыл алган анын эң жакын адамдар болот. Ошол эле мекемеде иштеген адамдар тигиден бир аз алысыраак жүрсө, мекеменин директорунун жүргүзгөн саясатына каршы сөздөрдү айтып коюшу мүмкүн. Себеп деген буга жакын болбой, бунун ичиндеги чыныгы ниетин билбегендиктен болуп аткан, кылып аткан иштеринин натыйжасына комментар айта бериши мүмкүн. Неге мындай кылат? Неге мындай кылат деп. Бирок эң жанында жүргөн адам, бул ишти чогуу жүргүзгөн адам директордун кайсы ниетте экенин билгендиктен болуп аткан иштерден кыжаат болбойт, комментар да айтпайт. Куд ошондой ааламда болуп аткан окуялардан инсан туура эмес терс таасир алып, стресске түшпөш үчүн бул ааламдын кожоюну Кудай Таалага жакындоонун жолун издеш керек.